Бұл Нур Ньюс маалымат программасы, студияда мен Арзымат Аланов. Саламатсыздар, балдыда күннің негізгі оқиғалары. Бийликти басып алгысы келген кылмыштуу топтун 15 мүчөсү кармалды. Ал топто жогорку кеңештин депутаттары жана мурдагы жогорку жетекчилердин адамдары бар экени айтылууда. Добуш сатып алууга жол бербөө үчүн көзөмөл күчөтүлөт. Ага ылайык мамлекеттик органдар шайлоону таза өткөрүүгө болгон аракетин көрүшүүдө. Бүтпөгөн жол элди түйшүккө салды. Ош-Ташкент эл аралык маанидеги унаа жолунун курулушу жай жүрүп жаткандыгы жергиликтүүлөрдү нааразы кылууда. Жеңилдетилген насыянын 97% дыйкандарга жеткен эмес. Ага ылайык мамлекет башчысы улуттук коопсуздук мамлекеттик төрагасына тыкыр текшерүүнү тапшырды. Шайлоодон кийин дароо өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалды туруксуздаштыруу жана бийликти күч менен басып алуу максатында чагымчылдык уюштурууну пландаштырган адамдарды тобу боюнча маалымат алынган. Иликтөөнүн жүрүшүндө айрым саясий күчтөр, анын ичинде жогорку кеңештин депутаттары жана мурдагы жогорку жетекчи кызматтагы адамдар жетектеген адамдардын тобунун кылмыштуу иш-аракеттери тууралуу төгүндөлүгүс далилдери алынган. Алдыдагы парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жарыялангандан кийин бул топ айрым саясий күчтөрдүн, анын ичинде шайлоодо утулуп калгандардын колдоосуна таянып Бишкектеги кырдаалды курчтуу менен массалык нааразылык акцияларын уюштуруу аркылуу бийликти күч менен басып алууну пландаганы аныкталган. Бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жана Ички иштер министрлиги тарабынан активдүү катышуучулардын жашаган жеринде тинтүү жүргүзүлүп, анын натыйжасында ок атуучу куралдар, ок дарылар жана баңги заттары табылган. Аталган адамдардын тобунун 15тен ашык активдүү мүчөсү кармалып, кылмыш жоопкерчилигине тартуу чечими кабыл алынды. Ал эми Ала-Мөдөн районундагы Маевка айылында номер 25 Ала-Мөдөн округунан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкердин үгүтчүсү добуш сатып алуу фактысы боюнча кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Кечээ Бишкек шаарындагы Жаш гвардия жана Киев көчөлөрдүн кесилишинде үгүттөөчү жаран шайлоочуга 5000 сом акча берип жаткан жерине кармалган. Кармалган жаран сурак учурунда Ала-Мөдөн округунан депутаттыкка талапкер менен расмий келишимдин негизинде үгүтчү болуп иштеп жатканын жана 40га жакын башка үгүтчүлөрдү иштетип, аларга 255 000 сом төлөп бергенин айткан. Добуш сатып алуу боюнча кармалган жаран талапкер Болотбек Бегалиевдин үгүтчүсү. Шайлоо өнөктүгү башталганда Бегалиев мөөнөтүнөн мурда үгүт жүргүзгөн үчүн жазуу жүзүндө эскертип алган. Кыргызстанда туура 2 күндөн кийин парламенттик шайлоо өтөт. Ага шайлоого аттанган бардык партиялар, талапкерлер кызуу даярданууда. Мамлекеттик органдар болсо шайлоону таза өткөрүүгө болгон аракеттин көрүшүүдө. Ал үчүн бүгүн коопсуздук кеңешинин кезектеги жыйыны да өттү. Темага кененирээк кабарчыбыз токтолот. Бүгүн президент Садыр Жапаровдун төрагалыгы астында коопсуздук кеңеши өттү. Ага мамлекеттик кызматтагы жетекчилер катышты. Өлкө башчы шайлоону таза өткөрүүнү колго алуу керектигин эскертип, бир катар тапшырмаларды берди. Жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо жарандарыбыздын конституциялык укугу. Эч ким алардын элдик депутатты тандоо болгон укугун тепселей албайт деп билдирди. Мына облустун жетекчилери отурасыздар. Бардыгыңыздарга милдеттүү түрдө тапшырма беребиз. Елдерди шайлоого катыштыруу боюнча иш алып барыңыздар. Бир дагы шайлоочу шайлабай калдым деген болбош керек Кыргызстандын ичиндеги. Жергиликтүү бийлик, айыл өкмөт, акимдер, губернаторлор, областтагы менин өкүлдөрүм бардыгыңар иштегиле. Кайсы бир талапкерди же бир кандайдыр бир партияны эмес, партияны шайлап кой жүр деп эмес, шайлоого барып катышып кой деп сурангыла элдерден. Жетелеп келгиле керек болсо. Шайлоого катыштырып, анан кайра чыгаргыла. Андан кийин сөз алган коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов шайлоого байланыштуу мыйзам бузууларга токтолду. Талапкерлерди каттоо күнүнөн тартып жалпысынан шайлоо мыйзамдарын бузган 305 факты катталган. Натыйжада социал-демократтар партиясынан талапкер Рыскелди Момбеков, бир мандаттуу округтан чыккан Камчыбек Жолдошбаев шайлоодон четтетилген. Бирөөсү добуш сатып алып жаткан жеринен кармалса, экинчисинин диплому мыйзамсыз болгон. Ушул бардык мыйзам бузуулар боюнча укук коргоо органдары тарабынан иштин бардык жагдайларын аныктоо боюнча тиешелүү иликтөөлөр жүргүзүлүп жатат. Айрым фактылар боюнча депутаттыкка талапкерлер жүргүзүлгөн иликтөөлөрдүн жыйынтыктары боюнча БШКнын чечими менен шайлоо алдындагы ат салышуудан алынып салынды. Бул болсо шайлоочуларды сатып алуу фактылары коргоосуз калбай тургандыктын алар боюнча мыйзамга ылайык катуу чаралар көрүлүп жаткандыктын көрсөткүчү болуп саналат. Республикалык штаб тарабынан шайлоо мыйзамдарын бузуунун фактыларын алдын алуу боюнча бардык күч аракеттер жумшалганын, анын ичинде административдик ресурсту колдонууну алдын алууга өзгөчө басым жасалганын
белгилеп кетем. Шайлоодон четтетилген талапкерлер боюнча өз кезегинде өлкө башчы оюн билдирди. Ал бул ишти угуп айттың деп калганын айтып жатат. Анткени элдин элегинен өтүп көрүп, жеңили узасын тартса жакшы болмок эле дейт. Бирок кандай болгон күндө да тартип, тазалык биринчи орунда турарын эскертти. Ал эми талаш тартыштар болуп аткан маселелер боюнча биз да көңүл сыртында калтырган жокпуз, карап атабыз. Менин дагы кээде ичим ооруп калып атат. Кап ушул кандидатты бекер алып койду, элдин таразасына түшүп чыкса болот эле. Балким өтпөй кичине мындай бир өзүнүн салмагында билет эле деген мындай бир аттиңай деген маселе калып калып атат. Бирок сиздер мыйзамдуу чечимдерди чыгарып атасыздар. Шайлоону таза өткөрүүгө бардык шарттар түзүлдү. Коомдук коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 11 миңдей милиция кызматкерлери тартылат экен. Мындан сырткары 5 миң кызматкер добушканаларды кайтарса, 2 миңдей тийиштүү кызматкер жолдогу коопсуздукту камсыз кылышат. Кыскасы добуш сатып алууга жол бербөө үчүн акыркы 2 күндө катуу көзөмөл болорун билдирди. Баса белгилеп айткым келет, тартип бузгандардын жоопкерчиликтери дароо каралды. Кызматтардан четтетилди, кызматтарынан бошотулду. Бул башкалардын мындай каталарына кетирбешине чечкиндүү эскертүү болду жана катуу сокку болду деп эсептейбиз. Натыйжада бул шайлоодо тартип бузуулар 2 эседен 4 эсеге азайды. Партиялардын фонддорунун сактоосу 3 эседен 6 эсеге азайды. Бирок ушул акыркы 2 күнү акча чачкандарга катуу контроль күчөтөрүн эскертип коюйт. Ошондой эле президент Садыр Жапаров элге кайрылып шайлоого активдүү катышып берүүнү суранды. Өлкө өзгөрүү алдында турганда ар бир жарандын добушу маанилүү. Шайлоого кайдыгер карабай өз салымын кошуусу керектиги айтылды. Мен ушу жалпы элге мен да кайрылып кетем, шайлоого активдүү катышыңыздар. Блогерлерден суранам, журналисттерден суранам, жазгыла дагы, сураңгыла. Кыйкырганды кандай билсеңер, сындаганды кандай билсеңер соцсеттерде шайлоого катышканды ошондой билгиле. Керек болсо 100 километр жерге болсо дагы барып шайлоого катышыңыздар. Мына ошондо сиздер мамлекетке болгон өнүгүү боюнча, адилеттүүлүк боюнча, мыйзамдуулук боюнча, анан жогорку кеңешке татыктуу талапкерди жиберүү боюнча салым кошкон болосуз. Белгилей кетсек, Кыргызстанда парламенттик шайлоо 28 ноябрда болот. Жогорку кеңештеги 90 орунга партиялардан 54, бир мандаттуу округтардан 36 депутат шайланат. Бүгүн 26 ноябрь үгүт өнөктүгүнүн акыркы күнү. Жоодар Бузумов, Нурбек Жеңишбек уулу, Нур Ньюс, Бишкек. Жогорку кеңештин депутаттыгына Социал-демократтар партиясынан талапкер болгон Рыскелди Момбеков шайлоодон четтетилгенине байланыштуу сотко арыз тапшырды. Бул тууралуу ал бүгүн видео кайрылуусунда айткан. Мурдараак Рыскелди Момбековду Борбордук шайлоо комиссиясы шайлоодон четтеткен. Буга анын диплому жасалмай экени тууралуу маалымат негиз болгон. Саясатчы бийликти сындап келаткандыктан кысымга кабылганы жана конституциялык укугу бузулганын айтып чыккан. Буга чейин Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Момбеков 2003-жылы Жусуп Баласаган атындагы Кыргыз Улуттук университетинин бүткөнү тууралуу жасалма диплом алганы боюнча Борбордук шайлоо комиссиясына маалымат берген. Аталган университеттин адистерде ага диплом берилгени тууралуу архивдик материалдарда документтер жоктугун билдиришкен. Ошондой эле Борбордук шайлоо комиссиясына депутаттыкка Ата журт Кыргызстан партиясынан талапкер Талайбек Сарбашевдин жогорку билими тууралуу дипломун текшерүү боюнча арыз түштү. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Акбалык Жумалиева билдирди. Буга чейин Ош шаарынын мурдагы мэри учурда Ата журт Кыргызстан партиясынан жогорку кеңештин депутаттыгына талапкер Талайбек Сарбашевдин диплому күмөн жаратат деген маалыматтар байма-бай чыгып келген. Анын 1995-жылы Ош техникумун аяктаганы тууралуу документи жасалмай экени айтылган. Сарбашев 2008-жылы Ош мамлекеттик университетинде юридикалык билимди алганын билдирген. Талайбек Сарбашевдин өкүлү Азамат Абсатаров экс-мэрдин дипломдоруна байланыштуу өзүнүн Facebook баракчасынан билдирүү жасап, диплому бар экенин, жогорку билим алгандыгын, окугандыгын анык деп айтты. Буга чейин да текшерүү болгонун, дипломдун копиясы да Борбордук шайлоо комиссиясына тапшырылганын билдирди. Ош облусундагы Ош-Ташкент эл аралык маанидеги унаа жолунун курулушу жай жүрүп жаткандыгы жергиликтүүлөрдү нааразы кылууда. Буга себеп курулуш учурунда 3 айылдын жолдору жабылып, 5-6 айдан бери тургундар айланма жолдор менен каттап жатышат. 1 чакырымга жетпеген жердин көп убакыттан бери бүтпөй жаткандыгы элдин нааразычылыгын арттырды. Курулуштун кечеңдешине эмне себеп болгон кийинки сюжетте кенен байындалат. Ош-Ташкент эл аралык маанидеги жолдун 6-чакырымы бүгүнкү күндө оңдоп түзөөдөн өтүп жатат. Бирок мындагы жергиликтүү тургундар өзүнүн нааразычылыгын билдиришүүдө. 6-7 айга чукул убакыттан бери 1 чакырымга жетпеген жолдун оңдоп түзөөдөн өтүүсү
Жергиликтүүлөрдүн турмуш тиричилигине зыянын келтирүүдө, анткени жолду оңдоп түзөөгө байланыштуу айылга кирген жолдор тосулуп калган. Мына жолдорду эч бир адам ачып койбой жатат. 20-30% эмес, 10% да бүткөн эмес бул жолдун. Түзеле турган жолдун тамтыгын чыгарып таштап салышты. Элге эч ким көңүл деле бурган жок. Ооба, ушундай да бuyag Өзбекстан, Кыргызстан эң чоң жол бер. Эми ушуну эгер ояктан келсе, башка жактан келгендер көрсө, кандай деп ойлойт. Бирок жакшы болот эле тезирээк бүтүрүп койсо ошо. Бул жагдай боюнча жергиликтүү тургундар нааразычылыгын билдирип, маалымат жыйынга да чогулушкан. Алар Ош Ташкент эл аралык маанидеги автожолунун 4-5 чакырымын оңдоп түзөө иштери жай жүргүзүлүп жатканын билдиришүүдө. Анын кесепети ошол жерде жайгашкан 3 айыл Кызыл Кыштак, Катта Терек, Сары Таш тургундарына тоскоолдуктарды жаратууда. Башка иштер бүттү, бирок жолду ортодон бөлүп туруп, бир жагын бүтүрөм деп баштаган боюнча жапкан. Şu жабышта бизге неме зыян келди? Биздин эл немеге келип турат? Şu негиздеп айтып коюн. Ошо Ош Ташкент трассасыга Кызыл Кыштак айыл өкмөттөн 4 көчө чыгат. Айылдан келип кошулат. Şu кошулган көчөлөрдүн бардыгын башын жаап салган. Аталган эл аралык маанидеги жолдун бүтпөй жаткандыгы тууралуу жергиликтүүлөр бул убакка чейин эле нааразычылыгын билдирип чыгышкан. Ал эле эмес министрлер кабинетинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Зиядин Жамалдиновго чейин барышыптыр. Бирок андан бери эч кандай жыйынтык жок болуп жатканын билдиришти. Губернатор жагынан айтылган сөздөр баары атарылган жок. Бүгүнкү күнгө чейин мана 15 болсо, бүгүн мана 10 күн болуп турбу. Менимче баары эле шайлоо менен оор болуп жүрсө керек. Эл кыйналып атат. Эртеге бирөөнүн баласына ошо жерде большой грузный машина тебелеп келсе, ордунда бир мокрый место кылат, орусча айтканда. Ого ким жооп берет? Эл чырылдап эле айтып атат. Ал эми жолду оңдоп түзөөдөн өткөрүү жоопкерчилиги деп 21 ишканасында. Алар ушул жылдын жаз айларында тендер жарыялап, аны Амантоо курулуш жоопкерчилиги чектелген компания утуп алган. Бирок аталган компания өз жумушун так аткара албай жаткандай. Убадаланган убакытта бүткөрүп бербеген компанияга экинчи жолу жумушту толук бүткөрүүгө мүмкүнчүлүк берилиптир. Компаниянын мындай кайдыгерлигине айыппул салынганын билдиришүүдө. Ал эми жумушту кайрадан улантууга эми аба ырайынын бузулушу тоскоолдук жаратып жатыптыр. Бир жак полосаны көрдүңөр болсо керек, асфальттап коюшту. Анан асфальттап баштаганда булардын битуму түгөнүп калды. Бүгүнкү күнү мен азыр эле сүйлөштүм. 40 тонна кесе келип түштү. Битумду көрдүм, мен өзүм айткан. Бүгүн 24 тонна келатат дейт, 64 тонна битум келсе, ал эми бир 1000 тонна асфальт болот. Анан калгандарын дагы уже бүгүн эртеңден баары түшүп атат деп айтып атат. Эми бүгүн баштамак эле, бүгүн погода мынтип жамгыр жаап калганына байланыштуу токтоп. Жогоруда айтып кеткенде элдин арыздануусунан улам облус башчы өзү барып кабар алган экен. Оңдоп түзөөдөн өтүп жаткан жолдун сапатсыз салынып жатканын айтып, тийиштүү кызматкерлерге катуу талаптар коюлгандыгы айтылды. Ала ортосу колтуруп коет, эртең түшүп калат анан бир айдан кийин. Каттай калган. Эртеси күнү Зиядин Жамалдын өзү ишекке барып, ошо министрликтерге кайрылып, ошо каттап кирип, ал жерден ошо бөлүнбөй аткан акчасын бөлүп берген. Ош облусунун Достук өткөрмө бекет аймагындагы Ош Ташкент эл аралык маанидеги автожолунун 4-5 чакырымында 2021 жылдын июнь айында оңдоп түзөө иштери башталган. Курулуш ишин жоопкерчилиги чектелген Амантоо курулуш компаниясы жүргүзүүдө. Оңдоо жүрүп жаткан жол жалпысынан 980 метрди түзөт. Жолдун кеңдиги жалпы 31,5 метрди түзөт. Ал эми жолдун толук 100% курулушу келерки жылы жаз айларында бүтөт деген маалымат бар. Нурзада Сыдыкова, Темирлан Эрнес уулу, Нур Ньюс, Ош облусу. Буга чейин дыйкандар үчүн делген 6%дык насыянын 3% гана айыл чарба жаатында эмгектенген жарандарга берилип келип, калган 97% мыйзамсыз түрдө бизнес өкүлдөрүнө берилип келген. Бул тууралуу жана өзүн актабайт деп айтылып келген мамлекеттик ишканалардагы болуп келген коррупциялык иштер тууралуу мамлекет башчы Коопсуздук кеңешинин жыйынында билдирди. Негизинен дыйкандардын жазгы үрөөнү жана айдоо үчүн күйүүчү майга делип жеңилдетилген насыя берилери тууралуу жалпыга маалым. Бирок ошол каражатты алдык деген дыйканды табуу кыйын. Эмнеге албайсыз деп сурасаң, кезек келгенче күз келет деп жооп берчү. Көрсө айыл чарба менен алектенгендерге деп бөлүнгөн каражатты байлар пайдаланып келишчү экен. Дыйкандарга бөлүнгөн, мамлекет тарабынан бөлүнгөн акчалардын 3% дыйкандарга жетет экен. 3%. Калган 97%-ын жалаң бизнесмендер, депутаттар, министрлер, губернаторлар, алардын жакын туугандары алат экен.
Мына 6% менен. А биз өкмөт дыйкандарга берип атабыз ал акчаны кредитке деп. 100% дыйкандар алыш керек болчу. А биякта жалаң чиновниктер өзлөрү туугандары менен алып иштеткен. Кайра жаап койгон. 1 жылдан 3 жылга чейин берилет бул кредит. Мамлекет тарабынан дыйкандарга берилет. Бул боюнча мамлекет башы күнөөлүүлөрдү аныктоо үчүн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевке тапшырма берди. Изилдеп чыгып, кимдерге берилген кредиттер, эмне үчүн дыйкандарга жеткен эмес? Кайсыл банктар берген? Мисалы Айыл банк менен бул РСК банк жөнүндө. Жеке банктар да бар. Мамлекет аркылуу дыйкандарга кредит берген банктар бар. Ушуларды текшерип чыгып, чечим кабыл аласыз. Банктарды бул жерде алган бизнесмендерде бир 15-20 күнөө болсо болгондур, анткени алар баягы сүйлөшүү жолу менен коррупцияга барып, эми бул жерден 6% менен албайт да коммерцияга. Сөзсүз түрдө бир жок дегенде 4%-ин шапка кылып берди да банктарга. Болбосо ал банктар бербейт эле да. Дыйкандарга берем дейт эле да, бизнеске эмес. Туурабы, туура эмеспи? Андан тышкары Жапаров айрым тармактын жетекчилерин алмаштыргандан кийин киреше өскөнүн жана чыныгы көлөмү ачыкталганын айтты. Жаңы жетекчилерге болсо мурдагы башчылардын жолун жолдосо камаларын эскерткенин кошумчалады. Мегакомдун башчысын алмаштырганмын. Келишим түзгөнбүз. Мына деп мурда 2 миллиард, 3 миллиардка чейин таза киреше берип аткан болсо, мурдакы жылдары, андан аркы жылдары болсо 2-3 жылдан бери 500 миллионго түшүп калган. Тарифтер ошондой эле, абоненти ошончо эле. А бирок 500 миллионго түшүп калган. Мен жетекчи коюп туруп, минимум 1,5 миллиардка чыгасың, болбосо жоопко тартыласың деген. Мына бүгүн 1,5 миллиард таза киреше берди. Былтыр болгону 1,5 миллиард сомго чейин салык төккөн. Быйыл 3 миллиард салык төгүп атат. Мына 3 миллиард салык төгүп, 1,5 миллиард таза киреше алып атат. А мурда болсо 1,5 миллиард салык төккөн, салыктан дагы жеп жүргөн. И таза кирешенин да 1 миллиардын жеп жүргөн. Мына ушундай фактылар өтө көп. Ошондой эле көрүнүш темир жол ишканасында да орун алып, жетекчисине катуу тапшырма берилгенден кийин мурда 2 миллиард карыз болгон болсо, 6 айдын ичинде 1 миллиард 578 миллион таза кирешеге чыгышканын маалымдады. Темир жол боюнча мурда 2 миллиард карыз болгон. Мен июль айында жетекчисин алмаштырдым дагы. Эгерде коррупцияга аралашып, мурдакылардай болуп ичип жеп кетсең, дароо камаласың, анда түрмөдөн чыкпайсың деген. Ушундай тапшырманы койгон. Мына бүгүн 1 миллиард 578 миллион таза кирешеге чыгышты. 6 айдын ичинде. Мына темир жолду Луговойдон баштап бүт Кыргызстан территориясындагы темир жолду оңдой баштадык. Ушулардын тапкан кирешесин. Жогоруда айтылган мамлекеттик мекемелерден сырткары өлкө башчы аэропорт, Дастан заводу жана Кыргыз нефтегаз ишканалары боюнча кирешелер эселеп бере баштагандыгын кабарлады. Ошондой эле Айдаркен жана Кадамжай комбинаттарындагы иштей баштаганын, жакын арада аларда киреше бере башташын белгилеп өттү. Ильяс Анарбай уулу, Нурбек Жеңишбек уулу, Нурньюс, Бишкек. Ошондой эле президент Садыр Жапаров Коопсуздук кеңешинин жыйынында Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбековго, президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Эркин Тентишевге жана Айыл чарба министрлигине караштуу суу чарба кызматынын директору Алмазбек Сокеевке сөгүш жарыялады. Мамлекет башчысы жаз жай мезгилинде Чүй облусунун суга чээлерин талаптагыдай сугаруу камсыз кылынбаганын белгиледи. Дыйкандар ызы чуу сала баштаганда гана кириштиңиздер, деди президент Жапаров. Президент суга мезгилине эрте даярдык көрүү зарылдыгын белгилеп, бул үчүн жогоруда атат алган жетекчилер жеке жоопкерчилик аларын кошумчалады. Жыйын учурунда энергетикадагы кризис үчүн энергетика министри Тоскул Бекмурзаевга дагы сөгүш жарыяланды. Кыргызстандын бардык аймагында быйыл суу тартыш болду. Ал эми элеттеги суу көйгөйүн чечүү үчүн Баткен районуна караган Самаркандык, Актатыр айыл өкмөттөрүндө суу скважиналары коюла баштады. Мамлекет тарабынан 24 миллион сомго каржыланган. Ошол эле учурда бул жумуштар толугу менен ишке ашса, Баткен районунун аймагындагы чек арадагы айылдарда суу муктаждыгы чечилет. Самаркандык жана Актатыр айылдарында суунун жетишсиздигинен айрыкча быйылкы жылы бактарактар менен кошо эгин талаалары да зыянга учурады. Бул жашоочуларды бир топ түйшүккө салган. Бул айылда ушул маалга чейин таза суу көйгөй болуп келген, иче турган суу. Андегендин суу дагы жазында Саратанда бир ай токтоп калат. Элдер тачке менен, кол менен, машина менен ташыйт. Көрүп турганыңыздардай бул курук даш. Ушундай акыбалда бул Актатырдын элге кыйын да. Шороптун төрбасы токтосо анан каналдын сууга калат ичишке. Өзүңүзгө белгилүү 2021-жылдын 28-30 апрель окуясынан кийин суу көйгөйү жаралып келет. Буга чейин да жаралып келген, бирок
мынчалык болгон эмес да. Эгин талаалар энди эгин экти, бирок түшүм ала албады десек болот. Өзүңүздөр билесиздер, май айынан кийин бир толо 20 күн, 1 ай аз көлөмдө норманы берет, бирок нормада өтпөй калды. Жергиликтүү тургундар Жогорку Кеңештин депутаттарына кайрылып, чек ара айылдарындагы суу көйгөйүн чечүү үчүн атайын мамлекет тарабынан 24 миллион сомго скважина коюла турган болду. Анын негизинде бүгүн алгачкы скважина коюла баштады. Учурда жумуш кызуу жүрүүдө. Октатыр Самаркандык жаңы Аскарка чейинки айылдар бардыгы штраф бар трассасынан чыгып турган. Мына 6 айдан бери ошо тажиктеп суу бербей коюп атат. Өткөн жумада сүйлөшүп чыгардык, азыр бүгүнкү күндө жок. Ошол проблемалар кичине болсо да чечилет деген ой. Учурда коюлуп жаткан 6 скважинанын бирөөсү ичүүчү таза суу үчүн, ал эми калган 5 скважина сууга суу пайдаланылат. Ошондой эле оңдоп түзөөгө муктаж болгон скважиналарды да калыбына келтирүү иштери жүргүзүлөт. Жалпы смета жана 6 скважина 24 миллион деп каралган. Ошондо 1 скважина таза суу болсо бизге 20 миллион сомдой деп атабыз. Бирок биз азыр 5 скважинага 16 миллион сомго бүтүрөбүз деп аракет кылып атабыз. Мына азыр бир экономия болсун деп. Бирок биякта скважинадан тышкары азыр мына маселе көтөрүп атат. Жанагы элдин жерине чейин жеткизип бериш керек, ошо трубада кириш керек. Бул 24 миллион жалпы мамлекеттик бюджеттен, республикалык бюджеттен бөлүнүп атат. Бул уже акча бизге ирригация бөлүндү. Бүгүнкү күнү азыр жанагы өзүнүн процедуралары бар, тендердик процедура болуп атат. Андан тышкары азыр биз специалисттер менен кыдырып көрүп атабыз. Жана ичине кандай бир туура пайдалансак. Мамлекеттик суу чарба агенттигинин башчысынын айтымында Баткен жана Лейлек райондоруна 18 скважина каралган. Ага ылайык Самаркандык жана Актатыр айылына 6 скважинаны куруу иштери жүрүп жатат. Эгерде бул толугу менен ишке ашса, Баткен районунун аймагындагы чек арадагы айылдарда сууга муктаждыгы чечилет. Бактыгүл Мирадилова, Арзу Галымбетова, Эрнис Азамат уулу, Нурньюс, Баткен облусу. Эч кимди коштуртпайм деди. Казып, бирок ол дагы барып ушуга кошулат экен. Ооба, ушуга кошулат. Нурньюс маалымат программасынын алкагында эл аралык жаңылыктар. Чехияда 6000 адам бейтапканаларда дагыланууда. Саламаттык сактоо министрлиги ооругандардын 70% оор абалда экенин билдирген. Ошонун себебинен аталган өлкөнүн бийлиги 30 күндүк өзгөчө абал киргизилгенин жарыялады. Ал эми Россиянын Кемерово облусунда бүгүндөн баштап дүйшөмбүгө чейин аза күтүү жарыяланды. Кырсык болгон учурда жер астында 285 шахтер болгон. Алардын 52-си көз жумганы айтылууда. Ушул жана башка окуялар тууралуу Асылбек Тагайбек уулу айтып берет. Чехия өкмөтү коронавирус күчөп жатканына байланыштуу өлкө аймагына 30 күндүк өзгөчө абал киргизилгендигин жарыялады. Бул чара 26 ноябрь күнү түндө башталат. Ресторандар жана башка көңүл ачуучу жайлар кечки саат 10го чейин гана иштейт. Рождествого байланыштуу уюштурулган базарлардын ишине көчөдө спирт ичимдиктерин ичүүгө тыюу салынды. Маданий жана спорттук иш-чараларга келгендердин саны 1000ден ашпашы керек. Ал эми аталган өлкөнүн президенти Милош Сейман 25 ноябрда коронавирус менен ооруп калганы маалым болду. Бейтапканаларда азыр 6000 адам жатат. Саламаттыкты сактоо министрлиги оорулардын 70% оор абалда экенин билдирген. Өлкөдө учурда калктын 58,5% толук эмделген. Кемерово областында бүгүнтөн баштап дүйшөмбүгө чейин аза күтүү жарыяланды. Листвяжная шахтасындагы кырсыктын курмандыктарына аза күтүлүүдө. Шахта кырсыгында 52 киши көз жумганы такталды. Аман калгандардын көбү медициналык жана психологиялык жардамга муктаж. Кемерово облусунун губернатору Сергей Сивилевдин айтымында ооруканага жаратылган 43 киши жеткирилген. Алардын ичинен 4-өө абалы оор. Жардыруу болгон учурда жер астында 287 киши болгон. Алардын көбү куткарылганы менен азыр 48 шахтер жер алдында калган. Кырсыкка эмне себеп болгону аныкка чыга элек. Тергөө комитети өнөр жай коопсуздугунун бузулушу боюнча кылмыш ишин козгоп, Листвяжный ишканасынын директору кармалган. Өзбекстандагы Ташкент облусунун полициясы ондогон мусулман эркекти ички иштер бөлүмүнө чакырып алардын сакалдарын мажбурлап алдыртты. Азаттыктын өзбек кызматына жергиликтүү активисттердин бири кабарлагандай, акыркы учурда облуста сакал койгон эркектерге каршы рейдтер күчөтүлгөн. Бирок Өзбекстандын ички иштер министрлиги мындай аракеттер динге байланышкан деген айыптоолорду четке какты. Соңку жылдары полиция Өзбекстанда эркектердин узун сакалдарын күчтөп алдыртууну ислам радикализмине каршы күрөшүү аракети катары түшүндүрүп келет.
Орусиядан депортацияланган тажикстандык мигранттардын дээрлик жарымы жаңы ысы менен кайра кайтышкан. Алар мекенине келгенде паспортун жоготуп алганын билдирип, башка ысы менен жаңы документ алышат. Бул тууралуу ОЗД радиосунун тажик кызматынын жаңы иликтөөсүндө айтылат. Тажикстандын юстиция министрлигинин статистикасына караганда 2014-жылдан бери 235 000 адам аты жөнүн өзгөрткөн. Иликтөөгө таянсак, айрым жарандар соңку 5-6 жылда документтерин 4 жолу алмаштырган учурлар болгон. Ош шаарында өтүп жаткан көркөм гимнастика турниринин бүгүн жыйынтыктоочу күнү. Кече жаш жеткинчиктер өз өнөрүн тартуулашса, бүгүн чоң белдештерге даярдык көрүп жаткан спортчулар калыстар тобунан өттү. Турнирге Орусиядан атайын калыстар тобу чакырылган. Ал эми аталган турнирдин демөөрчүлүгүнө алган Эрем спорт клубу. Турнирдин 2 күнүнөн бери уланып, ага катышуу үчүн негизинен Борбор кала Бишкек шаарынан келишкен. Жалпы 10 спорт клубунан 270 спортчу катышкан. Турнирдин соңунда биринчиликти алган жеңүүчүлөр Эрем спорт клубунун кубогу, ал эми 2 жана 3 орунду багындыргандар үчүн ардак грамоталар ыйгарылды. Андан сырткары белектер да камтылган. Белгилесек, көркөм гимнастика боюнча Ош чергесинде алгачкы жолу масштабтуу түрдө өтүп жатат. Уюштуруучу жана демөөрчүлөр бул спорттун түрүн жайылтуу максатында мындан арыда жыл сайын уюштурууну пландоодо. Анан ушу Эремдин каржылоосу менен жана көркөм гимнастика федерациясы менен биргеликте ушул турнир өтүп жатат. Бүгүнкү күндө мен ойлойм баары абдан жакшы деңгээлде өтүп жатат. Буюрса деп турабыз. Бүгүнкү мына жыйынтыгынан карап туруп, анан кийин мүмкүн жыл сайындыкка Эрем кубогу деп бир чоң турнирге айлантканы ойлор бар. Биздин спортчуларды чоң ареналарга, чоң спорт, чоң турнирлерге даярдоо дегендей максатта даярдап жатабыз да. Олимпиадалык чемпиондорду бияктан чыгарууга максатыбыз ошондой. Бүгүн мына ушундай кабарлар болду. Бардык жаңылыктар биздин интернет баракчаларыбызда жеткиликтүү. Дареги экранда көрсөтүлгөн. А мен сиздер менен коштошом. Көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.